Мен оюмча көптөгөн жалпы момун мусулмандарды бул суроодагы кызыктырат деген ойдомун. Негизинен напсиден келе турган арам ойлордон кутулуунун жолу. Биринчи бул суроого жооп бербестен алдын напсинин табияты жөнүндө азын оолак бир сөз кылсам. Напсинин табияты кумарлары жөнүндө. Напсинин материалдуу жана моралдуу түрдө кумарлары бар. Инсандын акылына өзгөчө ошол моралдуу, материалдуу түрдө кумарларынын негизинде арам ойду үйрөтөт. Булардын эң кооптуусу напсинин моралдуу түрдөгү болгон кумарлары. Булар негизгилерин айта турган болсок, дүйнөнү сүйүү, мансапты сүйүү, атактаңты сүйүү, эл көрсүн, эл уксун, өзү менен өзү суктануусу, өзүнү мактоосу. Ушул сыяктуу напсинин кумарлары бар. Напсы инсандын акылына дүйнөнү сүй, мансапты жакшы көр, атактаңты жакшы көр, адамдарга амалыңды көрсөт, адамдарга кылган амалдарыңды уктургуну деген жаман ойлорду, арам ойлорду үйрөтүп турат. Напсинин кумарларына Кур'ан-ы Каримден далил келтире турган болсок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Аузу биллахи минеш шейтанир ражим ва тухиббунал мала хуббан jamma. Силер жан денеңер менен мал дүйнөнү жакшы көрөсүңөр дейт. Ушул аятты чечмелеген алымдарыбыздын түшүндүрмөсүн баса белгилеп кете турган болсок, инсан мал дүйнөнү эмнеси менен жакшы көрөт? Акылы мененби, жүрөгү мененби, же болбосо напсы мененби? Алымдарыбыз бир дооштон албетте инсан мал дүйнөнү напсы менен жакшы көрөт деп жооп беришкен. Напсы мал дүйнөнү жакшы көрөт. Демек, напсы инсанды мал дүйнөнү жакшы көргөнүң деген арам ойду үйрөтүп турат деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистеринен далил келтире турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Лау кана либни Адама вадияни минал мал". Эгерде адам баласынын эки өрөөн байлыгы болгон болсо, лабтага фалисан, үчүнчүсүнү эңсеп каалайт дейт. La yamlau jawfa ibn Adama illa bit-turab. Адам баласынын курсагы бир риваятта, экинчи риваятта адам баласынын көзү, үчүнчү риваятта адам баласынын напсы эч качан тойбойт, бир гана тупурак менен толгондо гана тоет дейт. Демек, инсандын напсынын кумарларыны алдын ала, акылыбызга келбес үчүн алдын ала кыла турган чарабыз бул өлүмдүн зикри дейт. Демек, напсиден келе турган арам ойлордон кутулуунун жолу өлүмдүн зикри. Эмнеге өлүмдүн зикри? Себеби напсы өлүмдөн коркот. Өлүмдү жек көрөт. Өлүмдү жек көрүүсүнүн себеби, өлүмдөн коркуусунун себеби напсиге өлүм келиши менен бул дүйнөнүн рахаттарынан куружалак кылат. Бул дүйнөнүн рахаттары менен кош айтышат. Ошондуктан биз напсыны алсыз тарабын билип, ошол напсыбызге өлүмдү эстетишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте "Акфиру зикра хадима лаззат". Рахаттарды
бузуучунун зикирини эсиңерге тутуп көп эстегиле дейт. Рахаттарыны бузуучу бул өлүм. Демек, жалпак тил менен бул хадисти которо турган болсок, өлүмдү эсиңерге тутуп алып көп эстегиле дейт. Эми бул жерде суроо пайда болушу мүмкүн. Өлүмдү кандай эсибизге тутуп алып көп зикир кылабыз, көп эстейбиз? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуну биз үммөтү аткарышыбыз керек. Өлүмдүн зикирини кандайча зикир кылабыз? Өлүмдүн зикирини Абу Зар радыйаллаху анху риваят кылган хадис менен чечмелесек болот. Ушул хадисте өлүмдүн бир канча зикиринин түрлөрүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баян кылууда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Зурил кубура тазкуру бихил ахира. Кабырларны зиярат кылгының, кабырларны зиярат кылышың сага ахиретти эстетет дейт. Демек, өлүмдүн зикири биринчи баштапкыч зикир кабырларны зиярат кылуу. Ким кабырларды зиярат кылган болсо, ахиретти эстейт экен. Ахиретти ким эстей турган болсо, напсиден келе турган арам ойлордон кутулат. Кабырларны зиярат кылган кезиңизде ошол кабырлардын ээлери бир убакытта сизге окшош дени сак эле. Бир убакытта ошол адамдар сизге окшош мансаптуу эле. Бир убакытта ошол адамдар бала чакалуу бай эле. Мына ошол бала чакасы, мансабы, байлыгы каерде калды? Бул сабак, насаат. Өлүмдүн экинчи түрү, эстөөнүн экинчи түрү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистин уландысында Вагсилил маута фаинна мумарасата жасадин хавин. Өлүк адамды гусул кылдыргының дейт. Чындыгында өлүк адамды гусул кылдыруу алдын ала сага сабак болорлук насаат. Алдын ала сабак болорлук насаат дейт. Буну кандай түшүнөбүз? Напсы материалист алым. Напсыге суроо берсеңиз, кайсы кийим кече жакшы десеңиз, эң мыкты жообун берет. Кайсы унаа жакшы десеңиз, анын жообун берет. Кайсы үйлөр жакшы десеңиз, анын жообун берет. Кайсы тамак аш таттуу десеңиз, анын эң мыкты жооп берет. Бирок акыреттен, имандан бехабар. Демек, напсыны тарбия кылып, Аллах Тааланы таанытыш керек. Иманды таанытыш керек деген максатта Аллах Таала биз инсандарга 5 сезүү мүчөсүн берген. Көз, кулак, мурун, тил жана кол. Ушулар аркылуу напсине өлүмдүн акыйкатыны, илимди, Аллах Тааланын насаатына жеткизебиз напсине. Өлүк адамды гусул кылдырып жаткан кезиңизде өлүк адамды көзүңүз менен көрөсүз. Көзүңүз аркылуу напсиңизге өлүм деген акыйкат, өлүм деген насаат жетип барат. Колуңуз аркылуу өлүк адамдын денесини катып калгандыгын, муздап калгандыгын сезе билсеңиз, колуңуз аркылуу напсиңизге өлүм деген акыйкат жетип барат. Өлүмдүн зикири барат. Өлүмдү эстетет. Мурдуңуз менен өлүк адамдын денесинен чыгып жаткан жытыны жыттаганыңызда мурдуңуз аркылуу напсиңизге өлүм деген акыйкат жетип барат. Мына ошондо напсиңиз өлүмдөн корко турган болот. Напсиңиз өлүмдөн корксо,
сиздин акылыңызга арам ойлорду үйрөтпөй турган болуп калат. Жана натыйжада жүрөгүңүздө Аллах Тааладан коркуу сезим пайда болот. Мына өлүмдүн зикиринин пайдасы. Үчүнчүдөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин улантуудабыз. Үчүнчүдөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саллу алал жанайз, жаназа намазын окугуну дейт. Лаалла залика яхзунука, балким жаназа намаз сени кайгыга салып капалантырат. Фа иннал хазина фи яумил киямати фи зиллиллахи дейт. Чындыгында кайгыланган адам, өлүм менен кайгыланган адам, капаланган адам кыямат күнүндө Аллах Тааланын көлөкөсүндө дейт. Мына ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Абу Зар радиаллаху анхуга айткан сөзү, насааты бул жалпы үммөткө тиешелүү. Биз дагы эгерде биз акылыбызды шайтан менен нафстен келе турган арам ойлордон коргоону каалай турган болсок, демек алдын ала өлүмдүн зикирин кылышыбыз керек. Демек өлүмдүн зикири нафстен келе турган арам ойлордон келбебиз үчүн алдын ала кылына турган чара болуп эсептелинет. Алдын ала. Качан биз нафстен келген арам ой акылыбызга келгенден кийин жок кылууга аракеттенбешибиз керек. Негизинен ушул акылыбызга нафсиден келе турган арам ойду алдын ала чарасыны кылышыбыз керек. Мисалы үчүн сиз компьютер алсаңыз, компьютерга антивирус орнотосуз албетте. Бул антивирустун эң негизги вазифасы ошол хакерлер ойлоп тапкан вирустарды компьютердин акылына киргизбөө, коргоо, компьютердин акылын коргоо максатында колдоно турган иш-чараңыз болуп эсептелет. Мына ушул антивирус вазифасыны биз акылыбызды нафсиден келген арам ойлордон коргоп сакташыбыз зарыл. Себеби акыл бул Аллах Таала берген өтө бир чоң бир немат. Акыл иштен чыкса, акыл бузула турган болсо, жүрөк дагы бузулат. Себеби акыл менен жүрөктүн өтө тыгыз байланышы бар. Мына ошону менен ушул өлүмдүн зикирини көбөйтүрө турган болсок, иншалла шайтан нафстан келе турган арам ойлордон алдын ала акылыбызды коргогон болобуз. Эми шайтандан келе турган арам ойдон кутулуунун жолу бул жеңилирээк болуп эсептелинет, иншалла. Нафсиге салыштырмалуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү ваада берген. Чин көңүлүңүздөн, чин жүрөктөн аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтсаңыз, иншалла Аллах Таала шайтандан келе турган ал-васваса деген арам ойлордон, жаман ой пикирлерден куткарат деген иншалла ойдобуз.